Наполеон Хилл кантип бир жылда байыса болот? Урматтуу окурмандарым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Ийгиликке жетүүнүн 5-кадамы. Күрөштөн биз күч алабыз. Жаратылышта адам атанын өсүп, өнүгүп жашоо процессинде күрөшүү деген сиңген. Кардуу сыноолордо адамзаттын мамилеси боло турган абалдарга көз каранды. Күрөшүү болбой, эч качан ийгиликке жетүүгө болбойт. Төрөлгөндөн акыркы күнгө чейинки жашоодо чоң ар түркүн чексиз сыноолор болуп турат. Ошол турмуштук күрөшүүдө биз акырында отуруп эң баалуу болгон өнөр топтойбуз. Бийлик менен күч биздин иштерибиз аркылуу бааланат, деп Эмерсон айткан. Күрөш жана утуп ал же жең деп бизди жаратылыш чакырат. Ошол күрөшүүдө сен акылыңа жана күчүңө киресиң, алдыңа койгон максатыңа жетүү үчүн. Адам баласы төрөлүп бул дүйнөгө келгенден баштап жана акыркы күнүнө чейин ченеми жок сынактардан өтүп турат. Мындай күрөштөн адам өзүнө көптөгөн тажрыйба чогултат жана күчтөнтөт. Эң күчтүү дарактарга бир жерде топ болуп өскөн дарак кирбейт. Тескерисинче ачык жерде жалгыз өскөн дарак күчтүүгө кирет. Менин атам аттарга чегилген араба жасаган адам болуучу. Үйүнүн айланасын чөптөн тазалап жатканда, ал ар дайым ачык жердеги бир нече дарактын кичинекей көчөттөрүн калтырып кетчү. Ал жерден дарактар бороон чапкынга жана какыраган күндүн ысыгына дуушар болушар эле. Бирок ал дарак кайраттуу болуп өсөт деген. Топтолуп өскөн дарактарга салыштырмалуу так ушундай дарактардын сөңгүгү катуу болот деп атам өз тажрыйбасынан биле турган. Мындан атам арабанын дөңгөлөктөрүн жасаган. Ал сынып кетчү да эмес жана оор жүктөрдү ташууга эч коркпостон колдонушкан. Күрөшүүдөн адам чыйрак болуп күч ала баштайт. Дээрлик көбүнчө адам өз жашоосунун жеңил жолун издеп, оорчулуктан качып жашашат. Мүмкүн алар түшүнүшпөй жатышкан чыгар. Ар дайым оорчулукка туруштук бербесе, жашоо аны бирде болбосо бирде ийип салат дегендей. Ийгиликке жетиш үчүн биз кандайдыр бир амалды табышыбыз керек жана күрөшүү керек. Бир нерсеге жетиш үчүн сөзсүз салым же күч жумшаш керек. Эгерде бул жашоодо баардыгы оңой болсо, анда каалаган адам өз ийгилигине жетип алмак. Бирок ийгилик бир гана аракет кылган, максаты бар адамга келет. Бизнес колледжди аяктаган соң мен генерал Руфус Эйердин алдында иштедим. Анын соттук иши аябагандай жакшы өрчүгөн. Иштин көбүнүн айынан мен түндүн ортосуна чейин олтуруп, жада калса эс алуу күндөрү дагы иштеп жүрдүм. Иш бүткөн соң ал ар дайым мени көп кармап калганына кечирим суранып, сен мага аябай жардам бердиң, бирок сен өзүңдүн тажрыйбаңа андан да чоңураак жардам бердиң деп айткан. Генри Форддун башкы жардамчысы айткан, ийгилик формуласын эч качан унутпайм. Мен бактылуумун борттой адамдар менен иштешкениме. Качандыр бир алардын бирине жардам керек болгондо мага кайрылышат деп үмүттөнөм. Кыйынчылыкка качпастан, аны тике карап чечкиндүү болсоңуз, сиз сөзсүз ийгиликти өзүңүзгө жакындата аласыз. Ийгиликке жетүүнүн 6-кадамы. Чын дилиден ниет кылуу. Өз ийгилигиңе жетиш үчүн адам өзүнүн так максатын кое билиш керек. Чын ниеттен жасаган ишиңе өзүң сыйлуу жана жан дүйнөң ток жүрөт.
Өзүңө ишенүү пайда болуп так мен деп айта аласыз. Ал сизди ийгиликке байлайт. Белгилүү адам болгонго чейин да жеткирет. Ал эми ишенбөө тескерисинче төмөн түшүп жана айласы кеткен абалга жеткирет. Бир жолу Авраам Линкольндун досу ага айткан: "Душмандарың сен жөнүндө көптөгөн жаман сөздөрдү айтып жүрүшөт" деп. "Менин убакытым жок алардын мааниси жок сөздөрүнө" деп Линкольн жооп кайтарды. Анткени алардын бир сөзүндө да чындык жок. Линкольн өз ишин таза жана ак иштөөчү. Ошол себептен ал эч кандай ушак сөздөргө маани бербестен алдына койгон максатына жетчү. Адамдар менен жакшы мамиледе болуу — бул чын дилиңнен иштешүү. Кандайдыр бир ишке киришерден мурун биринчи өзүңүзгө мындай суроо бериңиз: мен чын дилимден ниеттенип жатамбы? Ушул иштен киреше көрүүгө татыктуумунбу? Кызматыма же товарыма койгон баасына жооп бере аламбы? Сапатына кепилдик бере аламбы? Кээде бирөөгө сиз чын дилиңизден иштешиңизди далилдөө өтө кыйын болот. Ошол себептен бардыгына даяр болушуңуз керек. Түндүк Джорджийде Марта Бери мектеп ачкан. Анда мүмкүнчүлүгү жок адамдардын балдары окушкан. Жетишпестик болгондуктан мектепти иштетүү аябай оор абалда турган. Бирок бир жолу Мартага мүмкүнчүлүк болуп Генри Форд менен жолугуша алды. Ал ага эмне менен иштээрин айтып берип, акча каражаты жагынан жардам берүүсүнө өтүнүч менен кайрылган. Форд аларга жардам берүүдөн баш тартты. Анда жок дегенде бир чоң кап жер жаңагын бере аласызбы? Деп сураган Марта. Кызыктай, бул суроо Фордту таң калтырды. Ага макул болуп, жер жаңакка акча каражатын берди. Бери ага жер жаңак сатып алып, өз окуучулары менен аны отургузуп, жакшы түшүм жыйнап алышкан. Бир нече жолу түшүм жыйнаган соң жерин дагы кеңейте алышкан. Акчаны көбөйтүп, мектеби өнүгүп, алдыга жылып, иш жакшы боло баштайт. Бир күнү Фордко акчасын кайрып берип келип, ыраазычылыгын билдирип, акчаны кантип көбөйтө алганын да айтып берди. Укканына Форд ушунчалык таң калып, өзүнүн атынан аларга бир нече тракторлорду, фермасына ар кандай керектүү шаймандарды алып берген. Бир нече жыл өткөн соң, кошумча курулушка фермага Форд $1 миллион ашык долларга чек жазып берген. Өз ишин чын дилинен иштеген Бериге жана анын балдар билим алсын деп умтулганына рахаттанып бүттө албайм, дейт Форд. Чын дилинен ниеттенгендиги Фордтун жүрөгүн абдан козгоду. Бир жолу эмес, ал экинчи жолу да алардан баш тарта алган жок. Бул мисалда эмнени айтып жатат? Жакшылык кылсаң, анын үстүнө дагы кандайдыр бир жакшылык кайтып келет. Кандайдыр бир убакта ишиңизде кыйынчылык болот. Ошондо сиз чын дилиңизден алдыңызга койгон ишиңизге ишенесиз. Сөзсүз туруштук бере аласыз. Ийгиликке жетүүнүн 7-чи кадамы. Келечекке үмүттөнүү. Ийгиликке жол үмүттөнүүдөн башталат. Үмүт биринчиден элестетүүдөн, кыялдануудан жана келечекте жакшы жашайм дегенден башталат. Үмүт пайда болгондо гана сиз так максат кое аласыз жана аны өз жашооңузга айланта аласыздар. Качан гана үмүтүңүз болсо, кайсы максатыңыз көбүрөөк керек экендигин аныктай аласыз. Көп жыл мурун Джеймс Хилл темир жолдогу жөнөкөй телеграфист болуп иштөөчү. Анын колуна бир кат тийип, анын болгон мазмунун окуп аябай таң калган.
Катты бир аял күйөөсүн жоготкон курбусуна жазыптыр. Сен өзүңдү үмүт менен алек кылышың керек. Жолдошуң менен жакшы жашоодо жолуган деп кыялданыңыз деп жазат. Үмүт деген сөз Хилдин көз алдында сакталып калды. Үмүттүн берген күчүн жана мүмкүнчүлүгүн ойлоно баштаган. Оюнда Хил өзүнүн жаңы курулган темир жол аркылуу мамлекеттин батыш тарабы менен байланыштырганын кыялданып элестеткен. Анын кыялы туура жана так ниетке айланып, аны реалдуулукка жеткире алган. Андан соң түндүк темир жол системасы курулуп, жарык дүйнөгө келген. Ушул курулушка жараша көптөгөн адамдар бутуна туруп миллиондорун иштеп таба алышкан. Мындай болорун Хил билген жана дыйкандарды, токойчуларды, фермерлерди өздөрүнүн жүктөрү жана иш аспаптары менен темир жол аркылуу батышты көздөй көчүүгө көндүргөн. Чоң империя куруу анын колунан келген. Анысы Канада чек арасынан Миссури штатына чейин, Улуу көлүнөн Пуджет Саундга чейин, ал эми анын сууда жүрүүчү транспорттору да чыгышта жакшы өнүккөн. Филиппин мамлекети өзүн өзү башкарсын деп Мануэль Квезон көп кыялданган. Жада калса, ал өзүн көз карандысыз Филиппин мамлекетинин президенти болом деп да кыялданган. Анын үмүтү жан дүйнөсүнө ишеничке айланган жана ал шайлоодо өзүнүн кандидатурасын койгон. 24 жыл бою ал мамлекеттин көз карандысыз кылам дегенине талыкпастан өзүнүн бүт күчүн жумшаган. Мен анын бардыгын жакшы билем, анткени ал менин жакшы жолдошум болчу. Анын саясаттагы иши боюнча биз тез жолугушуп, сүйлөшүп турчубуз. Ал Филиппин мамлекетинин президенти болуп шайланган күнү мен андан телеграмма алдым. Чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдиргенге уруксат бер. Рахмат сага. Бул күн да келет деп үмүтүмдү өчүрбөй колдоп жүргөн күндөрүңө. Квезондун тарыхынан сиз сабак алышыңыз керек. Үмүт өзүңүз ишенген кыялдан пайда болот. Туура кыялдарды тандап, тагдырыңызга чакырык таштаңыз. Ишениңизчи, бул жашоодо мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Төрө айткандай, эгерде сиз оюңузда жомоктогудай максат койсоңуз, ал да жөн эле текке кетпеш керек. Сиздин кыялдарыңыздын да укугу бар чындыкка айланганга. Андан аркы иш өзүңүзгө жараша. Сиздин үмүтүңүз жана ишенимиңиз максатыңызды аныктоого жардам берет. Аны кагаз бетине түшүрүңүз. Жатка жаттаңыз. Ийгилик жолунда аттанган соң аны өзүңөргө тумар катары тутуңуз. Качан гана толук көңүлүңүздү ага кое алсаңыз, максатыңызга жетүү оңой эле көрүнө баштайт. Кайсы аракетиңиз процессти тездете алат же тескерисинче токтотуп коерун өзүңүз чече баштайсыз. Эсиңизде болсун, кыялыңызды ишке ашыруу үчүн чоң үмүт керек. Мисалга, каалаган жомокту алалык. Аягы жакшы бүткөн. Алардын бардыгы илгери карапайым жаш жигит менен падышанын кызы жашашыптыр. Алар дайыма үмүттөнүшчү экен. Бир күнү ошондой демекчи, сиздин да ийгиликтүү жомогуңуз дал ушундай башталышы жана аякташы керек. Ийгиликке жетүүнүн 8-кадамы. Чыдамдуулук. Америкалыктар ар дайым шашылышат. Башка мамлекеттин тургундары андайды биздин мүнөзүбүз деп коюшат. Ал ой да чындыктай. Мүмкүн, бул мүнөз улутубуздун өзгөчөлүгүдүр. Албетте, андай жүрүү ички энергиядан күч аркылуу жылууда.
Бирок бул энергия кыймылдаган күч көптөгөн аткарууну талап кылат. Кээде ал тескерисинче алсыз же чыдамсыз кылат. Согуш учурунда биздин көптөгөн жоокерлерибиз душман снайперлерин алаксытып кол салбастан чыдабай бетпен-бет чыгышып көз жумушкан. Бизнесте согуштагыдай эле эч шашылууга болбойт. Бирок биз сүйлөшүүлөрдү, контракттарды тез макулдашуусун каалайбыз. Эртерээк ишке кириш үчүн биз кылдаттык менен проектти карабайбыз. Бенджамин Франклин айткандай, чыдамы бар адам гана өзүнүн каалаган ийгилигине жетет. Браунингдин аныктамасы боюнча, чыдамкайлык бул өзгөрткүбүз келген нерсеге жумшалган күч. Таакыр өзгөрбөгөн нерсени туура кабыл алуу жана акылмандуулук бири-биринен туура айырмалай алганга берген мүмкүнчүлүк. Канчалык максатыңыздын деңгээли бийик болсо, ошончо чыдамкайлык да көп керек. Башкача айтканда, сабырдуулук. Качан гана максатыңызды даана элестете алганда жана ага жетүү жолдорун билгенде, тоскоолдук кылган тоскоолдуктарга мамилеңиз өзгөрүп, чыдамдуу боло баштайсыз. Иштин соңунда эмнеге жетишериңизди билсеңиз, алардын убактылуу гана экендигин унутпаңыз. Эгерде сиз аны элестетсеңиз жана аны чечүүгө даяр болсоңуз, анда алар өзүнөн өзү чечилип калышы мүмкүн. Константин Банистер өзүнүн эң негизги кемчилигин чыдамкайсыздыгын билген. Бирок ал анысын билип туруп, атайын эле кичинекей балдардын фотографы болууну тандаган. Анткени ал ишке эң негизгиси чыдамдуулук керек болгон жана ал иши менен аябагандай чоң ийгиликтерге жеткен. Жакшы иштин аягын кааласаң, бир нерсени кичинекей балага бир нече жолу түшүндүрүп жана кайталашың керек. Анын баарын жөнөкөй жана сылык үн менен деп Констанция айткан. Мен кичинекей ымыркайларды сүрөткө тартканды жакшы көрөм. Бул мага абдан жардам берет. Менин жумушум тамаша көйлөктү да өрчүткөн жана ишиме жаңы күч да берет. Өзүңөн чыдамкайлыкты өрчүтсө болобу? Бул татаал эмес. Эгерде сиз ага даяр болсоңуз жана максатыңыз болсо. Чыдамкайлык гана Эдисонго электр шамын ойлоп табууга жардам берген. Полиэлемелит оорусуна дарыны ойлоп чыгууга Салкка да жардам берген. Ал эми Эверест туу чокусун аштырган. Бир гана чыдамдуулук максатка жетүүгө шарт түзүп берет.